Айланаңызга назар салып көрүңүз. Бүтүндөй ааламга ой жүгүртүп көрүңүз. Максатсыз жөн эле жаралган бир нерсе таба алар экенсиз. Сизди курчап турган бардык нерсенин максаты бар. Ар бир буюмга коюлган максат бар. Отурган стулуңуз бирөө отуруш үчүн жасалган. Колуңуздагы телефонуңуз коммуникация үчүн жасалган. Телевизор, кир жугуч машина, кандай гана нерсе болбосун, ал нерсенин максаты бар. Эми мына ушул көзгө көрүнгөн ааламдагы эң акылдуу жаныбар биз, адам. Анда максат жокпу? Адамга коюлган максат жокпу? Албетте бар. Албетте бар. Ал максатты биз кантип аныктайбыз? Жогоруда мен мисал келтирген буюмдардын бардыгына назар салып караңыз. Мисалы, телефон. Телефонду кантип колдонуш керек? Кайсы компаниядан чыккан, качан чыккан, анын модели кайсы, ал кандай функцияларга ээ? Иш кылып толгон токой маалыматтар жазылган китепчеси болот. Телефонду колдонуунун инструкциясы болот. Мейли ал телевизор болсун, жада калса бутуңузда турган байпактын дагы чакан кагазы бар. Ал жерде үтүктөгөнгө болобу, болбойбу? Мына ушундай көрсөтмөлөрү бар. Эми кантип мына ушундай акылдуу болгон сизге, адам затына китеп берилбесин, инструкция берилбесин? Албетте берилген. Ал Кур'ан. Кур'анда аалам, андагы барлык жана адам. Жана булардын карым катнашы, адам затынын жашоо образы, адамдын табияты жөнүндө маалымат жазылган. Эгер колуңуздагы телефонду балканын ордуна колдоном деп мыкты каксаңыз, талкаланып бузулат. Эмнеге? Анткени мунун табияты ага ылайыкталган эмес болчу. Мына ошондой эле адамдын дагы табияты бар. Адам дагы өз табиятына ылайык жашабаса, телефон балканын ордуна колдонулуп талкалангандай эле адам дагы талкаланат экен. Жаш наристенин этинен тамак жасаган элдер бар. Адамдарды тирүүлөй союп жеген элдер бар. Атасы кызына үйлөнүп, баласы апасын алган, эркек менен эркек баш кошуп, аял менен аял баш кошкон коомдор бар. Булар адамдардын өз табиятынан чыгып бараткандыгына ачык айкын далил. Эми биз өз табиятыбызга ылайык кантип жашайбыз? Бул жөнүндөгү маалыматты улуу Кудай Кур'ан деген китепке жазып койгон. Мына ошол Кур'анда адамдын табияты жөнүндө маалымат берилип, адамга коюлгон улуу максат жөнүндө баяндалган. Тагыраагы Кур'анда Аллах Таала адамды эмнеге жараткандыгы тууралуу мындай дейт: "Мен адамдарды жана жиндерди өзүмө гана ибадат кылдыруу үчүн жараттым" дейт. Адам ибадат кылбай тура албайт. Анткени адамдын табиятына берилген өзгөчөлүк дагы мына ошондо. Адам же акчага ибадат кылат, же дагы башка бир мазарларга ибадат кылат, же Кудайына ибадат кылат. Кур'андагы бизге коюлган максат Кудайга ибадат кылуу. Ал эми ибадатты кантип кылабыз? Кайра эле ошол Кур'анды изилдеп, окуп, түшүнбөсөк, сурап, тактап алышыбыз керек.